Сиздин кызматкер бизге туура эмес маалымат берип атабы? Туура эмес маалымат берип атат. Тиги Мирбек Асанбековичтин эч кандай тиешеси жок болуп калат атабы. Бул жазууга эч кандай тиешеси жок. Атын ким койду баланын? Аты боюнча биз надистер сүйлөштү. Мен прочерк деген билчү эмес экенмин, ошон үчүн бир ат коюп койгонбуз. Бул эми Демек сиздин кызматкер коюп атабатпы? ооба да. Мен сизге так суроо берип атам. Бала курсагында чарчап калыптыр, врачтардын айтымында. Ошол балага ат коюлган сиздин положение калай? Туурабы, туура эмеспи деп суроо берип атам. Биздин положенияда чарчап калган фамилия аты жөнүн толтурулган процедура жок да. Жактоочудай болбой, сиз өзүңүздүн положениени гана айтып берип коюңуз, biz ошону сурап атабыз. Мен анткени туура деш керек. Туура эмес бул. Эмнеге туура? Мага көрсөтүп бериңиз. Өлгөн балага ат коюлат деген бул сиздердин положениядан бир жерден да тапкан жок. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Санариптик өнөктөр министрлигинин астындагы калктык каттоо департаментине келдим. Буга чейин өзүңүздөр билгендей, ушул Калыбекова Кундуз деген Ак Суудагы ушул баласын жоготтум деген келиндин маселеси боюнча дал ушул мекемеге бир топ суроолор жаралган болчу. Асанбеков Мирбек Асанбекович деген ким болгон, кандай тиешеси бар анын, ошол эле учурда көлүктү ким алып кеткен, андан сырткары ошол түндүк тиркемесиндеги көлүктүн берилүүсү, жалпы эле ошол өлгөндүгү тууралуу алганы бүгүн келдик. Мекеме кызматкерлери жетекчилиги дал ушул маселе боюнча официалдуу бизге жооп беребиз деп чакырды. Азыр жүрүңүздөр, кирип маселени сурайлы, кандай эмне деп жооп беришет экен. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр калктык каттоо департаментинин директору Миңбаев Арсен Кожобекович менен азыр буга чейин сиздерге убада берген эле, мына ушул жогорудагы Кундуз карындашыбыздын маселеси боюнча официалдуу кагаз түрүндө бизге так жообун ошол жердеги суроолорго официалдуу маалымат беребиз депчи. Мына келип калдык. Ушул калктык каттоо департаменти Ак Суу районундагы сиздин бөлүмдүн кызматкерлери официалдуу кандай мыйзам бузгандыгы тууралуу эмнелер аныкталып, ким жоопко тартылды? Бүгүнкү күндө сиздин видеоңуздун негизинде биз иликтөө жүргүздүк. Видеодо биздин руководитель, заведующий деп коебуз, аймактык бөлүмү. Ошол паспортный данные туура эмес айтыптыр да. Көргөзө кетсек, баягы сиз Азыр буга Мирбек деталдуу өтөлү. Биз сурообуз мында болуп атат. Буга чейинки мына ушул ишке байланыштуу сиздин кызматкерлер тарабынан мыйзам бузулган, ошол мыйзам бузулган нерселери аныкталып, бирөө жарым ошол жерден кандай жоопко тартылды, официалдуу сиздерде кандай бул учурда жооп бар? Следственный службага биз маалымат кетиргенбиз да. Качан? 03.08.24 следственный службадан келиптир бизге запростор. Ошого биз жооп бердик да. Андан тышкары Эмне деп жооп бериптир? Маалыматтын баарын берип атабыз, сизге көргөзгөн. Азыр эми мага бир убакыт берсеңиз, мен сизге түшүндүрүп берейин. Анан
суроодун жогунда отурат да, сиздин кызматкер мыйзам бузулгандыгы аныкталдыбы буга чейин? 1,5 ошол жерден жоопкерчилиги каралдыбы деген суроо болуп атат да. Ал жоопкерчилигин ички иштер министрлиги карайт да. Жок, эми жетекчи катары сиз билесиз да кандай эмне иштер болгондугун Биз кызматкердин тараптан мен сизге азыр түшүндүрүп бергенге аракет кылып атам. Бул жерде туура жана так жазылган да системада. Биздин системада өзүбүздүн айзак системабызда мисалы бирдеме оңдолуп же бирдеме кошумча болбогондугун ошону мен сизге тастыктап берейин деп атам да азыр. Мисалы мен азыр даже компьютерден көргөзүп бүгүнкү күндө буга чейин айтып кеткендей мен баягыда айткам, кайсы эмне тамга кошулабы же цифра кошулса деле бизде могу астына жазылат. Ошондо сөз Мирбек Асанбекович жөнүндө болуп атабы азыр? Ал Запись боюнча болуп атат азыр. И Мелис Асанбекович боюнча бул Мирбек Мирбек Асанбекович боюнча бул бир эле цифрадан ката кетип, биздин баягы аймактык бөлүмдүн башчысы туура эмес айткандыгы боюнча болуп атат да. Мына бул эмнени туура эмес айтып атат ал? Серия паспорттун номерин компьютерден караганда, мисалы бүгүнкү күндө бул АН 436 1104 деген цифра менен бекитиптир да мунун паспортучу берилип. Мирбек Асанбеков. Бул Кундуз эжекебиздики болсо паспорту 43 61 704 болуптур да. Мирбек Асанбековичтики 104 болот, аягы мунуку 704. Бир цифра эле мына айырмасы. Мындай карасаңыз 104. Ошондо сиздин кызматкер бизге туура эмес маалымат берип атабы? Туура эмес маалымат берип атат. Тиги Мирбек Асанбековичтин эч кандай тиешеси жок болуп калат атабы? Бул жазууга эч кандай тиешеси жок бүгүнкү күндө. Көлүктү алып кетүү боюнча. Көлүк бул учурда алып кетилген эмес. Мына бизде Infocom деген мамлекет бар. Ушул жерде жазылып турат. Бүгүнкү күндө 9 августунда жана 18 августунда көчүрмөсүн алган дейт да. Моунун көчүрмөсү деп коет да бул. 9 августтабы? Кайсы айда? Ушул ай, август айында. Буга чейин мына бирде эме алынган эмес деген кат келди бизге. Мына мен сизге баягы убакыт сурап атканым ушул болчу да, ушу каттарды алып алабыз деген. Андан тышкары Кундуз эжекебиз айтып атпады беле, түндүктөн чыгып, анан жок болуп калды, удалять этип коюшту маалыматымды деген сөз да болбоду видеодо. Мына биз түндүктөн алдык. Бияктан окусаңыздар болот. Түндүктө 26 январга чейин ушул смерть болгон балдар чыга берчү экен да. Энесине байланган болчу. Бул мына энесине байланган да. Бизде бир пинге байланып турат да. Ушул энесинин эмесине кирсек азыр, бизде ачыла берет. Азыр мен аны деле көргөзүп берем сизге, компьютерге барыпчы. 26 январдан бери баштап буларды жок кылышты. Түндүктөн көрүнбөй калган да. Бул атайлап бирөө кылган эмес. Бул бүгүнкү күндө биз түндүктү бир айда 2-3 жолу мындай обновление болуп турат да, жаңылануу болуп турат сөзсүз түрдө. Анткени биз ордунда турбайбыз да, биз жакшы бирдемелер киргизип турабыз анын ичинде. Бул мына эки маселеники, мына даже сүрөткө тартып алсаңыз болот. Персональный данный эмес. Бул официальная позиция да. Мен ушул эки кат үчүн эле баягыда убакыт сурагам. Анан биз сурап сизге мындай ишендириш үчүн. Ошондо сиздин кызматкерлер эч бир мыйзам бузган эмес болуп чыгып атабы? Баары мыйзамдуу болуп атабы? Эми мына көргөзүп берейин. Мына моундай заключение келген врачтан, Мына заключениени Каришовунда алдык. Мына врачтан келген. Врачка кайра артка кайтып атканда мына печатин басып, актовый записин жазып берет. Могу ошол убакта 2020-жылкы документ да мына. Мына моундай болуп калат да мына. Эч эмнесин өзгөртүшкөн да бул. Могу актовый деп турсаңыз. Дата смерти. Домна. Үйдө деп атат. Бизде болсо мына перинатальный дейт. Мына мертворожденный деп атат, көрдүңүзбү? Саат канчада болуп атат? 2:25 болот. 2:25 үйдө болуп аткандыгы менен бул жактан кандай? Бул эми врачтардыкы да. Эми ал боюнча өзүнчө ал сиздерге бизге келген, биз каттап берген мен сизге түшүндүрүп бердим. Бул ичине биз кирише албайбыз. Бул алардын жоопкерчилиги эми моюндолгон. Сиздерге тийиштүү маселе. Бул жерде Байжарыкова бүгүнкү күндө иштейби? Жок, иштебейт. Атын ким койду баланын?
аты боюнча биз деген ички иштер министрлигине өткөзүп беребиз. Кандай ат коюлуп калган, эмне үчүн коюлуп калган. Биз эми мындай телефон менен сүйлөшсөк, бизде компьютерде бош калтырсаң сакталчу эмес дейт да, ошол убактачы 20-жылы. Анан биз атын коюп койгонбуз дейт да. Анан эми булар өзү иликтөө кылып, өзү текшерген. Сиздердин ишке жобого ылайык ат коюубуз керекпи? Жок, бизде практикада жок андай. Жок, практика эмес, бизге жобоңуздарга ылайык. Мыйзамда көрсөтүлгөн балага өлүп калды деген балага ат коюлган туурабы? Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт бардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер мен атымда келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Жок, өлүп калды деген балага ат коюу деген мындай жазуу жок да. Бирок эки запись создаваться этилет да. Баланыкы туулгандыгы тууралуу актовый запись создаваться этет. Бул смерть, мертвое рождение болгондон кийин смерть болбойт да, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк жазылбайт. Ошол себептен туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жазылып атканда фамилия, аты, жөндөрү деген полелер бар да, толтурулганга туура келет. Мисалы, фамилиясын жазды да, атасы боюнча. Отчествосын жазды. Демек, буга чейин бардык ошол роддомдо же ошол курсагында чарчап калган балдардын аты жөнүн коюп анан справка берип жүргөнсүз? Фамилиясын беребиз, бирок атын койгон жокпуз. Эмнеге атын коюп атасыздар? Ошону эми текшеришет, ал боюнча. Жок, мен сизге эми өзүңүздүн продолжениени сурап атам да. Сиздин ички жобоңузда тартибиңизде андай жазылган. Сиздин кызматкер ат койгонго мыйзам жол береби? Жок. Мыйзам жол берет дагы, бербейт дагы деп айтпайбыз. Ал мындай не предусмотрено, жазылган эмес. Мен аны деле чыгарып түшүндүм. Эми анда экинчи суроо мындай да. Жетекчиси канчалаган кызматкерлер сиздердин көрсөтмө менен, сиздердин талап менен ишти жүргүзүшөт. Сиз айтып атасыз, жазылган дагы, жазылбаган да эмес деп. Жазбайбыз биз. Жок. Бизде көрсөтүлгөн эмес, жободо бизге кылгыла же кылбагыла депчи. Ат койгула же койбогула деп атасыз да? Ошондой жазбайбыз деп атам да. Биз өзүбүздүкүн практикада андай жок биздики. Жазуу деген мисалы. Демек, жазуу бул мыйзам бузуубу? Жазуу деген эми мыйзам бузуу эмес, практикада жок деп атабыз да. Андай. Жок, практиканын бизге кереги жок. Бизге мыйзам керек да. Мыйзам бузуу грубое нарушение болуп саналбайт андай. Жок да анткени. Ички жобону бузуу болуп саналат? Жок, ички жободо да жазылган эмес. Ушу балага ат коюлуу же коюлбасын деп. Бала мертвое рождение болгондон кийин свидетельство, акт о рождении толтурулат да. Ошо акт о рождении толтуруп атканда фамилия, аты, жөнү деген полелер бар, электронный полялар бар да. Ошол жактан Түшүндүм. Арсен Кожобекович, бир суроо мына. Мен так жооп ала албай атам да. мен сиздин сурооңузду түшүндүм.
могу полелер Мен түшүндүм толтурулуш аныңызды. керек. Аны түшүндүм. Толтурулуш керек. Толтурулбай калса, ал бул базага кирбей калышы мүмкүн деп атасызбы? Ооба. Сакталбай калат. Түшүндүм. Буга чейин демек баарысын ат коюп жүрдүңүздөр беле? Эми 2020-жылы ошондой деп айтып атат ал кишичи. Бүгүнкү учурда койбойбуз биз аттарды. Жок. 2020-жылга чейин баары ошондой коюп жүрсүң. Прочерк койчу, прочерк койчу. Бул эжебиз айтып атат телефондон биздин адистер сүйлөштү. Мен прочерк деген билчү эмес экенмин, ошон үчүн бир ат коюп койгонбуз деп. Бул эми Демек сиздин кызматкер коюп атабатты? Ооба да. Дарыгерлер койгон эмес. Буга чейин биз сиздин кызматкериңизге барганыбызда Ак-Сууда дарыгерлер менен макулдашып, келишип, анан бир ат коюп койгон болуш керек деп атат да. Жок, биз анын үчүн Демек өзү ат койгонун мойнуна алып атабы? Эми бул телефондон эле айтат. Ал билбей атат. Мен мүмкүн ошондой кылып койгонмун деп атат. Ал бизде иштебеген үчүн биз ал кишиден мындай түшүнүк катты ала албайт экенбиз. Неге? Ал бизде иштебейт да азыр. Жок, ошол мезгилде иштегендиги үчүн Жок, андай эме жок, каралган эмес. Ал уже бизден кызматкер болбогон үчүн уже бизге кантип жазып берет түшүнүк. макул, азыр мындай кылалы. Ишке Мен сизге так суроо берип атам. Сиздин кызматкер ички жободо ат коюу же койбоо тууралуу көрсөтүлгөнбү? жок көрсөтүлгөн эмес. Көрсөтүлгөн эмес. Көрсөтүлбөсө ошону көрсөтүп коюу туурабы? Буюрса көрсөтөлүк, недостаток деп НПА деп атасыз да. Сиздин кызматкер ат койгонго ички жобоңуздарга ылайык анын ыйгарым укугуна киреби? Милдетине киреби? Ат койгонго. Жок, ал Кирбейт. толтурат да. Жок. Актовый запись толтурат. Ал толтуруу менен ат коюу башка да. Мен айтып атам. Ат койгондугу тууралуу бул сиздердин положенияны бузуп атабы? Положенияда дагы бир жолу айтып атам, андай жазылган эмес. Ошол себептен биз бул материалдарды толугу менен ошол ички иштер, по-моему, ошол өзүнүн райондук милицияга өткөзүп бердик да. Жөнөттүк анын баарын. Ошол Качан жибердиңиздер? когда мы отправили? Ошол үчүн 8-inde келсе 1-2 күндүн ичинде эле кетирдик. Сиздин ошол ички эрежеге ылайык анын функционалдык милдетинде ат кой же койбо деген көрсөтүлбөсө, ошону ат коюп коюшу бул мыйзам бузуубу? Жок, мыйзам бузган жок. Демек, сиздердин кызматкерлер жалпы эле ушул калктык каттоо борбору кайсы бир иште, кайсы бир маселени жасоодо анын ички жобосуна, ички функционалдык милдетине көрсөтүлбөй калган нерселерди кыла берсе болобу? Мыйзам болбойбу ал? Бул актовый запись мыйзамда жазылуу, атын толтуруш керек деген сөз бар. Кана көрсөтүп бериңизчи аны. Демек, мыйзамдуу болгон турбайбы? Сиз эмнени айтып атасыз анан? Жок. Ат койгон бул мыйзамдуу болгон турбайбы? Мертворожденный каттаганда козголгон бала, бул туулгандыгы тууралуу актовый запись катталат да. Мен түшүндүм. Мен бир эле ошол жердеги Ошол атын койгондугу тууралуу актовый запись о рождении заполняться эткенде ошол полелер сөзсүз түрдө толтурулат да. Түшүндүм. Анын бир эрежелери бар. Мисалы, фамилия по фамилии родителей толтурулат. Аты болсо по согласованию родителей коюлат да. Эми ал 20-жылы ал киши сурап койду же сурабай койду, ал уже тергөө иштери караш керек да азыр. Биз мисалы мындай иликтөө өткөздүк, служебное расследование өткөрдүк, бирок биз правоохранительный орган эмеспиз да. Мен сизди укуктук баа бер, аны камай бер деген жокмун. Мен сиздин ички эрежеге ылайык сиздин тартиптерди аткардыбы же сиздин тартиптерди буздубу деп биринчи келгенде эле чү деген ошол суроону берип атам сизге. Бар ал эмеде толтурулсун деген Көрсөтүп бериңиз, окуп бериңиз ошону. тижимне. Демек, мыйзамдуу болгон турбайбы? Сиздин кызматкерлер өлүп калган, чарчап калган балага ат коет турбайбы? Жок. Ат койбойт. Сиз туура эмес түшүнүп атасыз. Сиз мындай айландырбай эле, заблуждениеге салбай эле коомчулукту. Мен сизге так суроо берип атам. Бала курсагында чарчап калыптыр, врачтардын айтымында. Ошол балага ат коюлган сиздин положенияга ылайык туурабы, туура эмеспи деп суроо берип атам. Биздин положенияда өлүп калган бала, чарчап калган балага, чарчап калган баланын фамилия, аты жөнүн толтурулган процедура жок да. Демек, процедура жок болсо, мен суроону сизге ошон үчүн берип атам. Сиздин процедурада ошол
кайсы бир моменттер каралбай калса, аны сиздин кызматкерлериңиз карай берсе, бул мыйзам бузууга жатпайбы? бөлөк пункт бар. Көрсөтүп Ошол бериңиз. мына кандай толтурулганы, как заполняется актовая запись о рождении, ошол пункттарга мына могу фолиялар киргизилет. Кайсы учурда кандай киргизилет, алар деле бар. Мисалы аты жөнү, аты баланын аты ата энесинин макулдугу менен гана киргизилет да. Демек, ата-энеси макул эмес экен. Ата-энеси Анын биз бирөөсү билбейбиз. реанимацияда жатыптыр. Мен Биз билебиз анычы. Анан бирөөсү тиги башка жакта жүрүптүр. Демек, ошол жерде Аны балага ким такташ ат койду деп туруп ата-энеси сурап атат. Эми ошону ийгиликтесин да. Мен сизге ошону айтып атам. Тергөө органдары ал өзүнүн функциясын аткарат. Мен сиздин ички жобону сурап атам. Сиздин кызматкериңиз. Эгер ата энесинин макулдугу болсо, туура ат коюлган анда. Эгер жок болсо, бул прочерк менен эле кетет. Бул проблема жок. Сиздерге мен түшүнбөй атам так урматтуу Арсен агай. Жактоочудай болбой, сиз өзүңүздүн положенияны гана айтып берип коюңуз. Биз ошону сурап атабыз сизге. Мен анткени туураны туура деш керек. Туура эмес бул. Эмнеге туура? Мага көрсөтүп бериңиз. Өлгөн балага ат коюлат деген бул сиздердин положениядан бир жерден да тапкан жок. Өлгөн балага ат коюлбайт. Эмнени айтып атасың анан ат коюлат деп? Мен заполнение. Мен заполненияны сураган жокмун. Мен өлгөн балага ат коюлуу Ошону бир эле атты сурап атам. Башка заполненияны сизге айтып атам. сурап Биз берели. тергөөгө өткөрүп бердик. Карашсын деди. Тергөө ал өзүнүн укуктук баасын берет. Баланы Биз сизден сурап балага атабыз. ат коюу, балага ат коюу. Эки ата энесинин макулдугу менен болот. Мен айтып атам, макулдугу жок болсо, Сиз каяктан билесиз? Мен каяктан билем аны? мен суроо берип атам сизге. Жок, сиз аларды мен эметкен жокмун. Мына мен ата энемин. Мен макулдугум жок. Сиз бул Ошо чарчап калган балага бирөө ат койсо сиздин кызматкериңиз, бул мыйзамдуулбу деп атам. мыйзам бузуу болуп саналбайт бул. Эмне болуп саналат? Мына сиз аттестациядан өткөн мамлекеттик эң жооптуу жогорку кызматта отурган кишисиз. Мага айтып бериңизчи анда. Мыйзам бузуу болуп саналбаса, сиздердин кызматкер ички положенияңыздарда, сиздердин эрежеде, функционалдык милдетинде көрсөтүлбөй калган нерселерди жасай берсе, демек мыйзам бузуу эмес болуп эсептелеби? Жок, мен сиздин видеоңузду көргөндө Мен жалпы сурап атам сизден. Сиздин жооп кызматкерлер. берип коеюн. Азыр сиздин видеоңузду көргөндө бул эжекебиздин баланы тирүү деди, мыйзамсыз ушундай бир жерде свидетельство о рождении алып коюптур деди. Мен болгону эле ошол сизге ошол жерге жооп берейин деп атам да. Мен ушул жоопко келдим да сиз. Эми вопрос основной мында болуп атат да. Сиздин видеоңузда мен көргөндө көп маселелер болуп атат. Ал көп суроо бердиңиз да. Мен көп сурооңуздарга жооп берип атам. Бул эжекебиздики мисалы өзү келсе деле мен өзүнө деле түшүндүрүп берем. Кел десе мен ал жакка деле барып түшүндүрүп бергенге даярмын да. Ошо компьютерди ачыпчы. Мен бул эжеге болгону эле чтоб она была спокойная. Ошону эле жеткиргим келип атат да. Кантип спокойно болот? Анткени бул жерде актовый мүмкүн врачтарда сиз айтып атасыз, там дома анан мертворожденный деп жазылып калыптыр деп атасыз да, больницанын эмесинде. Мүмкүн ал жакта суроо. Бирок бирөө дагы гарантия берет. Бирөө дагы бул актовый записьти оңдоп, же бирдемесин удалять этип, же бирдемесин алып, кошуп болгон жок. Мен сизге бүгүнкү ошон үчүн мына чакырып, ошону көргөзгүм келип атат. Ошол эжеге мен жеткирип, сиз аркылуу мындай жеткирип бергенге аракет кылып атам. Эми кандай десем, түшүнүңүзчү, түшүнгөнгө аракет кылыңызчы мени. Анан Мен эч кандай түшүнө албайт экенмин сиздерчи. Бир ат, мына ат коюлду деп, бирок буга чейин мына сиз түндүк жөнүндө айттыңыз. Жок, мен азыр мен сизге суроодон алыстабайм. Биз айланып келип атабыз. Мен сизге кайра кайталап сурап атам. Ат койгон сиздин положенияга ылайык, сиздин ички эрежеге ылайык туурабы, туура эмеспи? Мага жетекчи катары ошону айтып берсеңиз. Бизди эрежеге ылайык, бизде ат коюу деген жок, заполняется просто актовая запись о рождении деген бар. Актовая запись о рождениянын мына полилерин сизге көргөзүп атам. Мен түшүндүм аныңызды. Мен сизге так эле суроо берип атам. Ал так суроого мен жооп бердим. Сиз кайра айланып келип, кайра суроо берип атасыз. Сиз мындай айландырбай, Мен айландырган жок. Кызматкер бул так суроого так жооп бериш керек. Мыйзамда кандай болсо ошону жооп бериш керек. Мен сизге Сиз аны мен сизге жооп түшүнүк берип атам. менен
түшүнүк менен жана башка ойлор менен мага жооп бербей эле коюңуз да. Мага мен так суроого болгону так эле жооп берип ошол коюңуз. эжеге жооп берейин деп атам. Сиз Ошол эже түшүнсүн деп атам. Бизде Ошо могу эже- актовый записьте, могу системаларда бирөө дагы бир да адам келип, мен могул жерин оңдойм, же болбосо могу датасын оңдойм, же болбосо могу макул, цифраны макул, оңдойм. баары Жок. керемет экен. Эч ким өзгөртпөптүр, эч ким, баарысы кандай болсо ошондой туруптур. Ишенели ага, макул. Рахмат сизге. Ага ишенели. Бирок бизде бир эле суроо болуп атат. Ушул сурооду биз Ак Суудан алганда сиздин астыңызга келбейт элек. Сиздин кызматкериңиз ошол жерде дагы айландырып так жооп бербегендиги үчүн сиздин астыңызга келүүгө туура келип атат. Эми ар бир жаран бир маселесин чечиш үчүн ар бир ушул Бишкек шаарына келип жетекчиден жооп алганы бул кандай болуп калат? Мен сизге суроону дагы бир жолу кайталайм. Аты коюлушу сиздин ички жободо көрсөтүлгөнбү, Жок, көрсөтүлгөн эмеспи? көрсөтүлгөн эмес. Көрсөтүлбөгөн ишти сиздин кызматкер жасаусу бул мыйзам бузууга жатабы, жатпайбы? Бул эми аны иликтөө берсин. Биз аларга өткөрүп бердик. Алардын презумпция невиновности бар да, өздөрү текшерсин, айтсын, нарушение бар. Ал эгер состав уголовного болсо, анда козгоп эметсин, жоопкерчиликке тартсын. Биз эч кимди силер айткандай мындай жактоочу болуп защищать эткен жокпуз. Мен болгондой эле айтып берип атам сизге. Болгонун болгондой айтып берип коюңуз анда Бул бизге. суроого мына жооп алдыңыз. Азыр мына Демек, 3 суроо. ат коюусу Практикада жок андай. жок, практиканы сураган жокмун, мыйзамды сурап атам мен. Мыйзамда жазылган эмес. Ат коюу же кандай кылып туруп толтуруу деген жок кандай. Демек, мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, ички эрежеде көрсөтүлгөн эмес. Жок, туура айттыңыз. Мына азыр көрсөтүлгөн эмес. Ички эрежеде көрсөтүлгөн эмес. Демек, ички эрежеде көрсөтүлбөгөн ишти мамлекеттик кызматкер жасоосу бул мыйзам бузууга жатабы, жатпайбы? Кайсы мыйзамды бузуп атат азыр? Мейли айтыңыз. Ички эрежеде көрсөтүлбөй калган ишти жасоо бул мыйзамсызбы? Бул мен просто эми баягы түшүндүрүп бере албай атам да сизге. Бул толтурулган актовая запись, она заполненная. Ну хорошо, сиз айтып атасыз, Али деп атын койдум. Мен аны дагы бир жолу сизге айтып атам. Аны биз өткөрүп бердик. Арсен Кожобекович, аны укук коргоо органдары укуктук Ошолор баа баа берет. бериш керек. Мен сизге жетекчи катары сурап атам. Сиздин ички эрежеге ылайык, сиздин кызматкер сиздин ички эрежеде көрсөтүлбөгөн ишти жасап кылып коюусу бул мыйзамсызбы? Порядок заполнения деген бар, толтуруу деген. Бизде ошол толтуруунун негизинде толтурулганбы, эмне кылганбы бул правоохранительный органдар карасын. Сиз кызматтык териштирүүгө ыйгарым укугуңуз жетпейби аны? Биздики азыркы учурда ал киши жумуштан кеткен. Экинчиден биздин эгер состав уголовного жок болсо, анда иштер мисалы менин билишимче биздин законго ылайык 6 айдан ашык, 1 жылдан ашык болсо жүргүзүлбөйт. Ошо мыйзамда жазылган ошо. Кайсы мыйзамда жазылган? Закон о проведении служебных расследований, закон о гражданской службе да биздики. Эми биз ошону материалдарды алып туруп түздөн түз өткөзүп бердик правоохранительный органга. Мен сизге жанатан деле айтып атам, ошону өткөзүп бердик, укуктук бааны бергиле деген жок. Түшүнсөңүз сиз сөздү. Жок, биз өзү сурадык. Мен сизден укуктук бааны сурабайм, мен укук коргоо органынан сурайм аны. Мен сиздин кызматкердин функционалдык милдетин сурап атам. Керек. Если на тот момент, в 2020 году, мы не знаем, было ли согласие или не было, в связи с чем мы данные материалы передали правоохранительным органам для дачи юридической оценки, по итогам которого мы уже примем определенные решения. То есть, если надо будет, они скажут, что да, действительно имя было незаконно присвоено, мы удалим эту запись на основании решения правоохранительного органа, либо решения суда. Также мы можем пригласить Булэджени, и также можем рассмотреть, если они не давали согласия. По остальным частям, которые указаны в вашем видео, которые я увидел, в данном случае мне просто как человека жалко эту Эджешку. Поэтому мы всячески, всесторонне рассмотрели ваше видео. И я почему баягыда говорил вам 10 дней мне дайте. Мне нужно было направить запросы, потому что по системе, если я вам показал бы, вы мне просто не поверили бы.
сказали, ну что, она... Макул. Сиз Эми ошондо айтып дагы алайын, даяр боло айтып элексизби? алайын. Мүмкүн Жоқ, мен даярмын. По итогам мен силерге 2 катты бердим. Экөөнө тең. Вчера я даже с вами созвонился, я вам это все объяснил. Мен сказал. ал жөнүндө суроо бердимби сизге азыр? Жоқ, мен эми түшүндүрүп бердим. Бирок сиздин сурооңуз ошол в целом было. В целом, если бы, так скажем, если бы вчера... Мен сизге түшүнбөй атам да такырчы. Сиз эмнеге жооп бергиңиз келбей азыр башка ответтерди айтып, мындай Жоқ, мен сізге наркы жоопту бергенде мындай кичине мындай калкалагандай болуп атасыз. Мен сизге дагы бир жолу айтам. Бул жакта видео записьте турат. Сиз айтып атасыз киргенде. Биз Байжарыкова менен сүйлөштүк, кызматкерлерибиз. Сүйлөштүк. Кызматкерлерибизге айтып атат ал. Балага ат коюп койдум дегенди сиз моюндап атасыз. Өзүңүз бул жакта айтып берип атасыз. Конечно. Мен Мен сотрудниктерим сүйлөшкөн айтып атам. ооба, эми тиги ата-эненин макулдугу жок болсо, ата-эне ат кой дебесе, сиздин кызматкериңиз ат коюп коюусу бул ички эрежени бузуубу? Ошону ички иштер министрлигине баа беришет. Мен ошого өткөрүп бердик. ички иштер министрлиги ал укуктук баа берет. Сиз ички эрежени бузгандыгы, Ички бузбагандыгы эреже тууралуу бузулган биз жок. сизге биз маалымат жок, мыйзам бузулуп атат, ушул жерде эреже бузулуп атат. Сиздин кызматкериңиз мырза, ички эрежени бузуп атат, ички Ладно, эрежени всё, деп. хорошо. Просто эле мен сизге түшүндүрүп берейин Жок, дегем. мен мага түшүндүрүп бере албайсыз. Мен жок, мен чын эле айтсам, мен жөн эле бул ушул эжеге туура тастыктап берейин дегем да, чтобы она была всегда уверена, что өзүнүн записи. Кантип ал ишенимдүү болот, эгерде силер моундай маалыматты жашырып атсаңар. Биз жашырган жокпуз эчтеке. Биз жашырган Бул жокпуз. эмнеге жатат азыркы, мисалы, аты жөнүн? Жүрүңүз, мен көргөзүп берейин. Жок, ал көрдүк, могу жерде турбайбы, кагазыңызда турат кыла. Биз эмнени жашырдык? Кайсы жерден эмнени жашырдык азыр? Сиз айтып атасыз азыр. Биз кызматкериңизди калкалап атпайбызбы тиги? Буга чейин. Мен деген инструкцияны Инструкцияда аты жөнүн ата-эненин макулдугу менен коет деп турат. мисалы, эгер инструкцияда было бы написано, не ставить, проставить прочерк или мыйзамда ошондой жазылып турса, действие норм, если бы она нарушила бы эту норму или статью, тогда мы применили бы дисциплинарное взыскание. Ладно, рассмотрели бы. Но у нас не прописано это. Поэтому мы передали правоохранительным органам. Берип атабыз, бердик. Анан биз в целом запись туура эмес, бир жерде ката болгон деп да берген жокпуз. Анан сиз айтып атасыз, могул жерден жашырып атасыз. Мына бул эжекебиз, Кундуз эжекебиз өзүнүн иненени менен кирсе бүт чыгат. Азыркы күндө деле келсе чыгат. Жок, мен эчтекени жашырган жок. Мен ал жерде эмес. Мен мына аты жөнүндөгү маселе. Атын деле жашырган жокпуз. Азыр деле любой жерден ачыла берет. Ал деген эч ким бул атты эч ким келип оңдой албайт аны. Мен сизге ал жөнүндө сураган жокмун. Сиздин кызматкердин функциясын сурап атам. Ат койгонго мыйзам жол береби деп атам. Ата-эненин макулдугу жок. Сиздин кызматкериңиз ат коюп койсо, бул ички эрежени бузууга жатабы, бузбоого жатабы деп атабыз. Бердик. Ошолор иликтеп беришсин. Ошол суроого жооп берип коюңуздар. Сиздин кызматкер эгер ата-эне макул болбосо, ат койгонго анын азыр ат коюп коет атпайбы? Эгер ата-эне макул болбосо, ошону кое алабы, кое албайбы? Болуш керек. Ошентип жооп берип. Конечно, жооп беребиз. Ата-эне макул болбосо, эгер. Макул, жакшы туруңуздар.